Саламатсыңар балдар, кыргыз тил сабагына даярбызбы? Даяр болсок, анда бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта биз сүйлөмдүн баяндоочу менен таанышабыз, текст менен иштегенди үйрөнөбүз жана таза сулуу жазууга көнүгөбүз балдар. Анда баарыбыз бүгүнкү числону жазып, сүйлөмдүн баяндоочу темасын жазабыз жана тамгасын элементи менен жазып, сөздүк диктантка даярданабыз. Сөздүк диктанты мен тамгасы катышкан сөздөрдү окуп берейин. Силер туура жазганга аракет кылгыла. Енот, поезд, маек, чие, кыргыек. Менин тайенем чаекте жашайт. Мына ушул сүйлөм менен аяктайбыз. Анда мен силерге бүгүнкү сүйлөмдүн баяндоочун түшүндүрүп бере кетейин. Сүйлөмдүн ээсинин кыймыл аракетин, ал абалын билдирген сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болот. Ал сүйлөмдүн баяндоочу эмне кылды, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Баяндооштун астын 2 түз сызык менен сызабыз балдар. Келгиле, анда баарыбыз китебибиздин 98-бетин ачып, жаңылгандан кийин деген тексттин 1-бөлүмү менен таанышалы. Таалайбек жылдын 4 мезгилин ажырата албай турган. Кардын түшкөнүн, анан ал бир кезде жок болуп, кийин гүлдөрдүн өскөнүн гана билет. Жаз, андан кийин жай болору, анын артынан күз келип, андан кийин кыш түшөрү менен да иши жок. Ошол себептүү жазында да алма жейм деп, ыгы жок жерден чатак салат. Айласы кеткенде көзүн жумуп алып, асман жакка карайт. Оозун ачып, алма быш, оозума түш деп кыйкырат. Өткөн жылы кыш айларынын биринде апасы бир жолу ушул сөздөрдү айттырып, алма берип койгон. Ошондон кынуу таап калса керек. Ушинсем бере коёр бекен деген ой менен кээде кыйкырып калат. Ошентип мезгилди билбегендиктен Таалайбек дагы бир жаңылды. Демек бул бала Таалайбек канча жашта деп ойлойсуңар? Мезгилдерди ажырата албайт экен, Анда биринчи көнүгүүнү дептерибизге жазабыз. Сүрөттө көрүп турган булар Таалайбек, атасы жана апасы. Эмне кылды деген суроого жооп жазабыз. Кол жазманы оңдоп, сулуу жазганга аракет кылгыла. Экинчи көнүгүү. Тексттен өзүңөр каалаган 3 сүйлөмдү көчүрүп жазабыз дагы, ошол сүйлөмдөргө суроо берип, сүйлөмдүн баяндоочун таап, астын 2 сызык менен сызабыз. Анда силерге үй иши 3-чү көнүгүү. Мен кече эмне кылгам? Бүгүн эмне кылдым? Эртең менен эмне кылам деген суроолорго жооп жазабыз. Ийгилик анда силерге.